Ben Şeyh Abdullah namdarım. Менин атым Шейх Абдулла. Мен Херат шаарындагы Жихад музейинде иштейм. Бул совет күчтөрүнө каршы согушкандардын музейи. Azakoyis, Kalashnikov. Бизде Калашников автоматына дал келген ар кандай ок-дарылар бар. Ошондой эле танкыларга каршы ракеталар дагы бар. اینا که هستن اینا Бул болсо миналар. Алар Орусия, Иран, Пакистанда жасалган. Миналардын айынан миңдеген афгандар каза тапты. شوروی بودن نه دارم به خانه برم خانم خود Бир күн кечке иштеп чарчап кетем, анан үйгө шашам. بیا جمیل جان Үйдө жубайым күтүп турат. Аны көрүп кубанам. Ал уялчаак. Бирок экөөбүз көп кыйынчылыктарды чогуу өткөрдүк. دوست نمیکنم بگی Мен Афганистанга 30 жыл мурун келгем. 3 жыл бою Совет армиясында кызмат өтөп, көп афгандарды өлтүргөнбүз. Айрым учурда айылдарды толугу менен талкалап кетчүбүз. یک مرمی Херат шаарында башыма жана далыма ок тийип эсимди жоготком. وقتی که عقب نشینی Мужахеттин командиринин үйүндө ойгондум. Алар мени дарылап бутума тургузду. بیهوش شد Тургундар дагы жакшы мамиле кылышты. Ал себептен Орусияга кайтып барган жокмун. یک از کماندان ما حاکیموف بود Атымды алмаштырып Афган болуп калдым. 30 жыл бою Орусиядагы үй бүлө мени өлдү деп ойлоптур. Жакында эле менин тирүү экенимди угушту. این 30 سال خرابی افغانستان سکم به افغانستان چی گذاشت Чет өлкөлүктөр Афганистандагы кырдаалды курчутуп жатышат. Афганистандагы согуш бир гана жакырчылыкты алып келди. Канча адам каза тапты. Афган эли көп кыйынчылыктарга дуушар болду. Алар өлкөсүнүн өнүгүүсүн гана каалашат.